Assalomu alaykum. Baqara surasi 8-bölük. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Аллахтын жолунда нафака, садака чыгаргыла. Аллахтын ыраазычылыгы, анын дининин өнүгүшү дүнүйөгө жайылып, бардык диндерге үстөн болуш үчүн мусулман адам жанын, малын, бүт аракетин нафака чыгарышы парз. Аллах жолунда эң зарыл жана башкаларына өбөлгө болгон нафака бул материалдык садака. Эгер Аллахтын дини жогору болушунун эң биринчи шарты жихад болсо, жана жихадтын 3 түрдүү болсо, кол менен, мал менен, калем, тил менен, ушул үчөө тең материалдык нафакасыз ишке ашпайт. Колуңарды өзүңөрдү өлүмгө таштабагыла. Өзүңөрдү өлүмгө таштабагыла дегендин мааниси Аллахтын буйруктарын аткарбай, анын динине малыңар, жаныңар жана убакыт аракетиңер менен жардам бербей туруп, балеге кабылып калбагыла деген маанини туюндурат. Айрыкча мусулмандар убакытсын, аракетин, акча байлыгын Аллах жолунда нафака кылбай отура берсе, тез эле башка диндердин, башка элдердин тепсендисинде калып, түз маанисинде чоң балеге кабылышат. Эхсан кылгыла. Аллах эхсан кылуучуларды сүйөт. Ажылык жана умраны Аллах үчүн гана деп толук аткаргыла. Эгер ихрамга киргенден кийин душман же оору сыяктуу бир тоскоолдук себептүү Маккага жете албай жолдо кармалып калчу болсоңор, төө, уй же кой сыяктуу кудуретиңер жеткен курмандыкты ошол кармалган жериңерде сойсоңор, жана андан кийин чачыңарды алдырып эхрамдан чыгасыңар. Бул анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам умрага бара жатканда Худабия деген жерде душман жолун тороп Маккага кире албай калган. Ошондо союштарын ошол жерде союп, кийин чачын да ошол жерде алдырып эхрамдан чыгышкан. О жолдо кармалбай Маккага жетип барган ибадатчылар, силер курмандык малыңар жайына жетип бармайынча жана силерге анын союлганы жөнүндө кабар келмейинче чачыңарды албайсыңар. Ал эми силерден ким бирөөңөр эхрамдагы маалда ооругандан же башындагы бир зыяндан улам чачын алдырууга туура келсе, анын ордуна 3 күн орозо кармоо, 6 жакырга нафака берүү жана аль-харамдын кембагалдары үчүн бир кой союу менен фидия төлөм төлөсүн. Эгер тоскоолдуктардан аман жана соо болсоңор, жана ким хаж ибадатты башталганга чейин умрадан да пайдаланган болсо, кудурети жеткен бир курмандыкты сойсун. Ал эми ким курмандыкты же анын баасын таппай калса, ажылык мезгилинде 3 күн, үйүнө кайтып келгенде 7 күн орозо тутсун. Бардыгы болуп 10 күн толук болот. Бул өкүм үй бүлөсү Масжид аль-Харамда болбогон алыстан келген кишилер үчүн. Аллахтан корккула жана билгиле, Аллах азабы катуу зат. Хаж сапары белгилүү айлар. Шавал айы, Зулхадда айы жана Зулхиджа айынын 10 күнү. Ким ошол айларда өзүнө хаж ибадатын парз кылса жана ихрам байласа, хажда ихрамдан чыкканга чейин жубайы менен жыныстык мамиледе жасабайт, баардык күнөөлөрдөн тыйылат жана жаңжалдан алыс болот. Кандай гана жакшы амал кылсаңар, Аллах билип турат. Жана да жолго азык камдап алгыла. Эң жакшы жол азыгы бул такыба. О акылдуу адамдар, менден корккула. Хаж ибадатты мезгилинде адал кесип же соода менен Роббиңерден фазилет үмүт кылууңарда күнөө жок. Ал эми Арафат тоосунан түшсөңөр, Машар-уль Харамда Муздалифа өрөөнүндө токтоп, Аллахты зикир кылгыла жана Аллах силерди адашканыңардан кийин туура жолго салганы үчүн силер да аны эстегиле. Андан соң Муздалифадан Каабаны көздөй адамдар түшкөн багыт менен түшкүлө жана Аллахтан кечирим сурагыла. Албетте Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Ал эми ибадат жөрөлгөңөрдү аткарып болгон соң такбирлерди айтып, Аллахты,
ата бабаңарды эстегендей же андан да катуураак эстегиле. Адамдардан кээ бирөөлөрү акиретти унутуп, о Робби, бизге ушул дүйнөдө бер дешет. Андайларга акиретте насип жок. Алардан дагы бирөөлөрү, о Робби, бизге ушул дүйнөдө да, акиретте да жакшылык бере көр жана бизди тозок азабынан сакта дешет. Акиретте дал ошол адамдар үчүн жасаган жакшы иштеринен насип бар. Аллах өтө тез эсептешет. Аллахты саналуу күндөрдө да эстегиле. Бул жерде саналуу күндөр дегенде Курбан майрамынан кийинки 3 күндө Зул-Хиджа айынын 11, 12, 13 күндөрүндө айтылат. Ал күндөрдө ажылар Мина зөрөөнүндө болушуп, Аллахтын меймандары катары эсептелинет. Ошондуктан пайгамбарыбыз ташрик күндөрү жеп ичүү жана Аллахты зикир кылуу күндөрү деген. Шайтанга таш атуу, жамра жана курбандык кылуу мезгилдериндеги зикирлер дагы ташрик күндөрүнүн зикиринин курманына кирет. Ким 2 күндө шашылса, ага күнөө жок, жана ким кечиктирсе, ага да күнөө жок. Ким Минада курмандык, жамра, зикир сыяктуу амалдарын 2 күндөн кечине чейин аткарып, шашылыш түрдө кайтып кетүү үчүн Каабага түшүп кетсе, уруксат. Ал эми ким Минада 3 күндүн түнүндө да калып, зикир кылып, эртеси эртең менен жамаратка таш атканы барып, андан кийин кайтып түшсө, анда да күнөө жок. Бул өкүмдар такыба кишилер үчүн. Аллахтан корккула жана билгиле, бардыгыңар кыяматта өз ишиңерден эсеп берүү үчүн Аллахтын алдында чогултуласыңар. Куран угуп жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун. Каналга катталыңыз. Алдыда дагы пайдалуу аудио китептер, насааттар чыгат.